Иш чара обончунун кесиптештери жакындарынын катышуусунда болду. Алгач Аппаз Жайнаковдун айкелине гүл чамбар коюлуп, кесиптештер санаалаштары тарабынан обондору жаңырды. Толо кыргыз жыттанган, ушул ала тоо жыттанган ушунчалык бул баягындай уккулуктуу, ушул эсте каларлык, бул төбөлүк жай турган ушунчалык жакшынакай эмгектерин жаратып кетти. Аппаз Жайнаков дегенде биз ушул өргүзарды, ушул ала тоонун бийиктигини, ушул Баткендин ушул баатыр эл экенин ушул элестеткен ырларын калтырып кетти. Облустук театрынын ачылышына жана түптөлүшүнө Аппаз Жайнаковдун салымы чоң. Анын иш, билги, аракетинин арты менен театр бүгүнкүдөй ийгиликтерге жетишүүдө. Аппаз Жайнаков каза болгондон кийин жамаатынын демилгеси менен театрга анын ысымы ыйгарылган, дейт театр директору. Кыргыз жерим деп мына өзү обонда айтылгандай бүт Кыргызстанга кимиңе тете ырларды жаратып, бүгүнкү күндө Баткенди, Өргүзарды даңктаган, Айгүл тооду даңктаган агабызды эскерип отурабыз. Агабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун. Мына артында калган балдарына, бир туугандарына, коллективине Алла таалам ден соолук берсин, чыгармачылык ийгиликтер берсин. Белгилүү обончу кайталангыс талант Аппаз Жайнаков Баткен районунун Орто Боз айылында 1960-жылы 6 март күнү жарык дүйнөгө келген. Анын кимиңге тете Түмөнбай Байзаковдун сөзүнө жазылган кыргыз жериде ырга жазылган обону обончунун андан башка да 60га жакын элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Бийге чакыруу кыргызымдын сулуу кыздары өрүк зарга кетели, аман жар сагынтым жазды, кайбереним жана ак гүлүм сыяктуу обондору бар. Баткендин атын алыска чыгарган татыктуу уулдарынын бири жана сыймыгы болгон. Шарлот Эшматова, Журебек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.